массага керектүү жана ошондой эле сушкага да керектелүүчү тамактар булар. Обязательно жумуртканы жеш керек. Себептен биринчиден белогу да көбүрөөк, анан күчтүү да болосуң. Курсак көп ача бербейт. Маселе ушунда да, маселе. Еще анан чөнтөккө да күч келбейт. Мисалы, могу здоровый жумуртка өзү 8 сом, 9 сом турат, 9 сом. Bir жумуртка 9 сом. 10ду алсаң 90 сом. А 10 жумуртка менен сен 2 жолу тамак жеген болосуң. Получается 45 сомдон 2 жолу курсак тойгузасың деген сөз да. 5-өөнү куруп же, кийинки 5-өөнү суга бышырып же, мына бизге окшоп. Значит, жакшы экономдуу вариант десек, жаңылышпайбыз. Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биздин каналыбызда жаңы берүү болмокчу. Бүгүнкү биздин берүүбүздө үй шартында туура май жок, анан кийин массага тамактануу. Аныкта бүгүн биздин каналга катталып, комментарий жазып, ошондой эле биз менен бирге болуңуздар. Эшикте кычыраган кыш. Бул кычыраган кышта бизге азыркы учур сезон деп коет, меш сезон, салмак көтөрүүгө убакыт келди. Көбүнчө арыгыраак жигиттерге жана ошондой эле булчуңдары чоңойто албай аткан жигиттерге бул сезон керектүү убакыт. Анткени эшикте суук болгондуктан биздин организмибиз абдан жакшы тамактарды кабыл алып, ушундай бир өөрчүй турган убакыт. Тердебейбиз. Ашыкча салмактын баары кетип калбайт тери менен кошо. Ошондуктан бүгүн сиздерге туура тамактанып, анан кандай тамактарды жеш керек экенин көргөзүп бермекчибиз. Алыстабай туруңуздар. Мынакей достор, дасторкон жайыла тамак, кенен тамак. Бүгүн биздин салмак точно 2 килограммга кошулат деп ойлойбуз. Бул жерде турган тамактардын бардыгы мындай карап көрсөң, же болбосо сатып ала турган болсоң, бир 700-800 сомго келип калат бул бардык тамактар. Мына 800 сомдук продуктту алсаңар, анда бизге бир жумага ылайыктуу жете турган ушундай 5 рациондук тамак келет. Аз өлчөмдө, экономдуу вариант менен кандай тамак десеңиздер, анда сиздерге башынан айтып берейин анда. Мынакей бул жерде турган мюсли, каша, эртең менен мен турганда эле дайыма каша жейм. Бул өзү эми фрунзелерде, супермаркеттерде бул 67 сом турат. 67 сом, ичинде болсо 390 калорий бар. 390 калорий. Это значит, бул сизге болсо бир күндө нормальный 2 порция тамак жесеңиз, ошонун жарымы деп эсептелет. Туура багытта тамак жегенде жарымы деп эсептелет. Мисалы, азыр бүгүн бул жерде өзү 5 порциялык каша, бул 5 порция. Өтө көп салбайбыз, мондай өлчөмдө эле. Анткени муну салгандан кийин үстүнөн бир 250 грамм же 300 грамм сүт кошосуздар, сүт. Сүт кошуп аралаштырабыз, жакшы кылып. Анан кийин мындай кылып туруп азыр микроволновкага коебуз. 2 мүнөткө эле. 2 мүнөттөн ашык болсо кайнап кетет. Пока бул биздин кашабыз даяр болгонго чейин, андан кийинки каша менен эмне жейсиз деген суроолор болот. Эртең менен кандай тамак жейсиз деген. Бул эртең мененки биринчи тамак деп айтсак жаңылышпайбыз. Эртең менен биз каша менен жумуртканы кууруп жейбиз, же болбосо суга бышырып жейбиз. Бир күнү кууруп жесек болот. Бирок күнүгө эле кууруп жей берсең, ашказандагы өзү бир чарчап калат, жегиси келбей калат, тажап калат деген сөз да. Же болбосо сууга бышырып жесек жакшы болот да. Мына каша 250 грамм каша, жана ошондой эле бизге керектелүүчү 3 жумуртка. 5 жумуртка ашыкча болуп кетет. 3 жумуртка биз үчүн жетиштүү болот.
Бул эртең мененки тамактануубуз болуп эсептелинет. Андан кийин биз негизи өзү протеин ичебиз. Саат бир 10-дордо же болбосо 11-лерде ичебиз. Сөп дегенде биз эртең менен 9-та турган болсок, 2 сааттан кийин протеин ичкенге туура келет. Андан кийинкиси болсо, мисалы, обед учурунда, обед саат 3-төнүү. 3-төнүүдө мен обязательно мондай эми кичине болсо дагы майга куурулган, бирок эме болсо, макарондор, мына кесмелер болсо, камыр да керек болот. Анткени масса учурунда биз күчтөнүшүбүз керек. Бул жерде 250 грамм тооктун эти бар, тооктун эти. Жана ошондой эле чөп чар. Анан бул жерде 200 граммдык кесме бар, макарон. Анан буга болсо обязательно муну менен эле бирге мен таттууну жейм. Себеп дегенде таттууну жебесең, билбейм, эмнегедир мен үчүн күч аракет жоголгонсу берет. Ошондуктан мен таттууну кошуп жейм. Бул жерден эми кичинекей кусочек таттуу болот. Түштө жеш керек. Себеп дегенде мен түштөн кийин тренировка кылам саат 4-төрдө. Ага чейин күчтөнүп алыш үчүн мына ушундай углеводный период деп коет, масса учурунда күчтөнүп алышыбыз керек. Мынакей экөө биригип биз үчүн жетишерлик калория десек жаңылышпайбыз. Азыр один момент биздин кашабыз даяр болуп калды. Мынакей эч кандай эч нерсенин кереги жок. Жөп-жөнөкөй эле каша уже даяр. Буга мюсли саласыңар, мынакей мондай эле абалда болот. Муну ичебиз, жеңил, ашказан кыйналбайт эртең менен. И 1-2 же 3 жумуртка кууруп жейбиз, янагыда мындай сууга бышырып жейбиз. Муну анан кийин жейин, пока сиздерге түшүндүрүп турайын. Бул түштөнүү болду, экөө кетти. Арасында болсо салаттардан кошуп койсоңуздар болот. Эми салаттарды кошуп койсоңуздар, эми мындай тамак даамдуу болуш үчүн эле болгону. Клетчатка деп коет, мисалы чөп-чарлардан клетчаткалар адамдын организмине болсо, мисалы оор көтөрүп атабыз, жана ошондой эле көп нагрузкалар болот. Канча деген миллиондогон, миллиардтан капиллярлар оор көтөргөндө, же болбосо катуу чуркап баратасыз, же болбосо ошондой эле согушуп атабыз, күрөшүп атабыз. По-любому күч келгенде миллиондогон капиллярлар организмдин баягы клеткалар жарылат. Ошону восстановление кыла турган, мисалы, клетчаткалар деп коет. Ошондой эле май, мисалы балыктын майы, бардыгы жардам берет. Андан кийинки саат муну бир 12:30, 1:00-1:30 чейин жесек, кийинкиси болсо биз мынакей тренировканын астында жеңилирээк кылып, мынакей жеңилирээк кылып, мына азыр бул жерде тооктун эти, анан кийин гречка бар. Тооктун эти 200 грамм, а гречка болсо 250 грамм. Себеп дегенде эмнеге десеңиз, 200 грамм бул батыраак сиңет, а гречка болсо кайра эле курсакты ачыра бере турган ушундай бир тамактын бир түрү. Мындан көп кыйналбайсың, сиңимдүү дегеним го, бир 40 мүнөттүн ичинде организмге сиңип өзүнүн бир пайдасын бере турган тамак. Ошол менен мынакей эртең мененки тамактануу, түштөгү тамактануу, машыгууга чейинки тамактануу, анан эң башкысы маанилүүсү машыгуудан кийин кандай тамак жейсиң дейт. Машыгуудан кийин мен сразу бүтөөрү менен обязательно 1 порция протеин ичем. 1 порция протеин бул 30 грамм белок же 25 грамм белок болот, таза. Суюктук бир 200-300 грамм суу менен чайкап туруп ичип коесуң. Это убактылуу 15 же 20 мүнөт аралыкка чейин. Пока сен бул тамактарың даяр болгонго чейин. Андан кийин кечки тамакка биз мына эт, бул жерде 250 грамм эт бар. Жана ошондой эле 200 граммдык күрүч, сууга бышкан даяр күрүч. Муну менен биз салат кылып туруп, кечкисин ушуну менен бир күндүк тамагыбызды жыйынтыктап анан уктай турган мөөнөт десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде эмнеге эт, эмнеге күрүч, анан салат десеңиздер, бул жерде болсо эт бизге эми бул менин көлөмүмө 107-108 килограммга бул
керектүү нерсе. Себеп дегенде түн узак, күн суук, уктап атканда уже кайра түн жарымда туруп тамак жеп, биз деген нарушать этпешибиз керек правиланы. Правиланы дегенде кандай? Организмде сонун процесс жүрүп атканда ошол өсүүгө же болбосо ошол эле бир организм бир калыбына кетип аткан учурда биз туруп алып тамак жеп, анан өзүбүздүн эмени булгабашыбыз керек да. Эми мен түн жарымда деле жей берем, 9да же 10да, себеп дегенде жумушка байланыштуу болот. 10дордо. Эгер соревнованияга обязательно бодибилдингке чыгып аткан учурда мен кечки саат 9-10дон кийин вообще жегенге болбойт бизге. Азыркы учурда мен түн жарымда деле 2де келип тамактанып алам, себептен убакыт тар болуп калса, бизге өтө пайдалуу нерсе десек жаңылышпайбыз. Мынакей бир күндө бир, бул экинчиси болду. Үчүнчү тамагыбыз, төртүнчү тамагыбыз дополнительный. Муну болсо, ачка болуп бараткан болсок, түштөнүүдөн кийин, же болбосо тренировкадан кийин, жатаарга чейин эмес. Анткени бул жерде жирность аябай көп. Могу экөөнүн бирөөсүн алмаштыра беребиз. Түштө деле жесек болот. Картошка көбүрөөк жеп атпайлыкпы туугандар? Картошка көбүрөөк жегенде, могу капталдагы бөйрөк майлар бар го, салаңдап чыгып калганчы. Ушул картошкадан көбүрөөк чыгат да. Эмнеге дегенде, бул картошкадагы көбүрөөк сууну сиңирет дагы, кармап тура берет. Майлардын баарын кармап тура берет. Ошондуктан картошканы көп жебеңиздер. Камыр тамакты да көп жебеш керек. Жесеңиздер болот түшкө чейин. Анткени түшкө чейин көп күчтүү аракеттердин баарын түшкө чейин көрөбүз. Түштөн кийин болсо биз жеңилирээк тамактанганга өтүшүбүз керек да. Кыйын болуп калат. Сиңинбей, ашказан ооруп калышы мүмкүн. Анан ошонун айынан эле курсак салаңдап чыга баштайт. Көбүңүздөр масса набор деселе барасыңар, ашканага барасыңар, аш заказ бересиңер. Аш заказ 5 бармак заказ берип туруп эле челкейип жатып аласыңар да. Бул болбойт. Бул болбойт. Бул ашыкча нерсе. Ошондуктан да туура тамактануу, масса наборго ушундай багытта кылсаңыздар болот. Арзан жана эң мыкты багытта. Андыктан достор, бүгүн биздин берүүбүздө, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, масса наборго биз ушундай жөнөкөй сумма менен, чөнтөктөн көп сумма чыкпайт. Ушундай багытта биз тамактанабыз. Сиздерге дагы ушундайды сунуштайбыз. Ал эми сухофруктар болсо түн жарымда жеп койсоңуздар болот. Түн жарымда аябай курсак ачып кетип аткан болсо, түн жарымда жеп койсоңор болот. Баарыңыздарга ден соолук демекчибиз. Ден соолук болсо, биз жакшы күндөрдү көрөбүз. Ден соолугуң болсо, алдыга кадам таштай алабыз. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Биздин каналга катталып, комментарийиңиздерди таштап, кийинки берүүлөрдө эмнелерди чыгарып берелик сиздер үчүн жакшы сурооңорду калтырсаңар болот. Кийинки берүүгө чейин салам алейкум.